Берели деген суроолор берилип калды негизгисинен. Жооп алдык, колдойбуз, ийгилик каалайбыз. Анан мындан сырткары мен бир эки маселени кайрылып кетейин дедим эле. Жумгалдын жолу жоголуп кетиптир. Табылды Гапарович, Жумгалга баратып эле талалып кирет экенсиң. Аны билесиз, ошол түндүк түштүк жолундагы Жумгал жолу качан бүтөт? Бүтүү мөөнөтү качан эле? Мирлан мырза, каалооңузга чоң рахмат. Аны билесиз, баягы подрядчик ал жерде алмашкан. Буюрса, быйыл эмки жыл биз ал жумуштарды толугу менен бүткөрөбүз. Ошол жолдо Жумгалдын ичинде айрым үйлөр кирип кетиптир. Баягыда эл аралап барганда бели бекчейген бир апабыз чыгып заргакша бийлеп атат, мен каякта жашайм деп. Ошол үй маселелери кандай чечилген билесизби? Ал жерде мен толук маалыматты мен сизге өзүңүзгө берейин, бирок ал маселелер чечилген, биз ал маселелерди чечебиз андай маселе. Жарайт, анан экинчи дагы бир суроо, Актала деген ушул биздин Кыргызстандын аймагына кирген район бар, билесиз да? Ушул Актала жолу, Актала деген район аппендицитте болуп калып калган көптөн бери. Актала жолу советтер мезгилинде салынган бойдон турат. Ошол жака жол салууга бир пландар барбы? Мирлан мырза, мен азыр мына титулдун биз бир бөлүгүнү бекиттик. Азыр буюрса дагы жана айтып кеттим, 100 километр кошулат деп. Азыркы биринчи титул менен 3 километр асфальт төшөө маселеси каралыптыр. Акталага. Акталага. Аны эгер мүмкүнчүлүк болсо биз дагы караганга аракет кылабыз. Ушуну жакшылап карап берсеңиздер, себеби Акталанын аймагын билесиздер. Бул убакка чейин дагы эч жол 1 километр дагы болгон эмес. Ушуну да бир көзөмөлгө алып берсеңиздер. Рахмат. Рахмат, сөз.